Жана шамалдын айлануусу. Мына жаш дарактарда шамалдар да жакшыраак айлана алат. Азыраак ооруйт, түшүм дагы жогору болот, сапаты да жакшыраак болот да. Азыраак дарылап атасыз, азыраак мээнет кылып атасыз, теришиңиз оңоюраак болот. Буда 2 жылда 3 жылда мөмө жеп калатасыз, аркада 5-6 жылда мөмө жеп атасыз, экөөнүн айырмасы 3 жыл деле өмүр чоң нерсе да. Убакыттан утуп атасыздар. Бизнесте убакыт өтө маанилүү да, убакыт акча менен тең да. Ошол жагын алып караганда карлик, полукарликтер сиздер үчүн пайдалуу. Даамынын ширин же начар деген бул жолго болбогон нерселер да. Балким климаттан улам кээ бири жакшы жыйынтык бербеши мүмкүн, бирок даамы алардыкы эле окмуш сонун алмалар. Бул сортторго жараша өзгөрөт. Фужилер сонун эле алмалар, ушул жерде деле ширин болуп атат. Редчиптер ушул жерде сонун эле алма болуп атат, кыпкызыл болот. Биз жакта деле бар. Өндүрүп аткандар билет, өндүрүп эле жүргөндөрчү. Бир жакшына эле түшүмүн алып сатышып атат. 50 сом, 80 сомго чейин сатып, баягы сөз менен эмес, жүз менен баягы өзүңүздөр көргөндө дагы жакшыраак ынанасыздар да. Бирок практикада эгип, жакшына эле акчасын таап, эме кылып атышат да. 60 сотик жерден 10 000 долларлык алма саткан жаман нерсе эмес да. 80 сомдон, 50 сомдон алма сатыш оптум буга. Дыйкан сатыш бул өтө чоң жетишкендик. Эми ошол эле эски алмаларыбыздан жанатандар да сонун алмалар. Семеренка да сонун алмалар. Одан башка толтура сонун алмалар бар, резервагына чыгарылган. Бирок аларды азыркы эмеге салып акча жагын эсептеп көрө турган болсок, бизге зыяны көбүрөөк чыгып калат да. Көбүрөөк расход чыгарабыз, пайдасы азыраак болуп калат да. Биз эми негизинен пайданы дагы көздөшүбүз керек да. Баягы бир эле эмен эмес, ошо ата бабадан калган нерсени эмес, ошонун жанында адын деле жакшы жактары толтуруп болуп атпайбы? Түшүмгө эрте кирген болуп атат, бул түшүмгө кеч кирип атат. Анын түшүмүн териш, мына даракка бута бер десең, буга 200 сом пул сурайт. Мынаны бута десең, карлик, полукарликти 40 сом, 50 сомго чейин сурайт да. Ашып барса, болсо 20 сом, 10 сом, 30 сом жашына жараша арзаныраак буталат. Себеби оңой. Битта шат чыгасың, уже анча-мынча бутаны кесесиң бүтөт. Ал дарактын үстүнө чыккандан жыгылып кетиш ыктымалдыгы бар. Мөмөсүн жыйнаганда жерге түшүп, чирип, ар кандай териши кыйын. Химикат менен дары чачканда пульверизатордун напору жерге жетпей калышы мүмкүн. Мыналарга оңой жетет. Аз жерге будан 300-400 көчөт зоргоп атса, будан 2000 көчөт болуп атат. Будан 10-15 тонна алып атсаң, будан 50-60 тонна алып атасың. Грубо салыштырып койгондо, ушундай бир айырмачылыктар чыгып атат да. Бул кара черно-белый телевизор, бул дагы жакшы болгон убагында. Эми азыр цветной телевизор чыкты. Бул тандоо сиздерге калган нерсе да. Каалаганы цветной телевизор жактырат, каалаганы черно-белыйды, калганы жактырат да. Бирок экономический жактан калганда, албетте карлик, полукарликтер дайыма астыга чыгат. Жакшы жактар бул биз күн жок десе эле күн жок болуп кетпейт да, баары күн бар нерсе, ал чындык. Мен айтпасам башка бир айтат эртең бүрсүгөнө. Же айткан болот. Арасына эксеңиз, мыналардын көлөкөсүнөн болот, бирок анча жакшы болбойт да. Нормасын сактабасаң, өтө жыш кыла берсең, бутактар өсө берет, мөмө саны азыраак болот. Күн көрбөсө мөмө пайда болбойт, мөмө өчүрүп пайда болбойт. Андай кылсаңыз болот. Тамырдын күчү деле алып койсо керек. Жок. Эгерде, конечно, бир жыл алып туруп, мүмкүн болсо кийинки көчөттү же мына ортого эгиш керек, же мына 4 көчөттүн ортосуна мына жерлерге эгип кетиш керек да. Ошондо жакшы болот. Эгер убактым жок, мен кесип эле сразу көчөт эгишим керек десеңиз, анан 1 жыл 2 жыл жашылча кылам, БДСде бир нерсе кылып турам, дарус парыз кылып, анан кийин кайра мөмө жеш даран кылам десеңиз, эң жакшысы өзү ошо. 1-2 жыл эс алдырган жакшы болот. Мен ойлогонум, калган шарт эле эксең мөмө өлбөйт деп 3-4 жыл убакыт керек. 3-4 жыл кетпейт. 2 жылдан кийин, экинчи жылы баштап уже мага деле азыр мөмөгө кириш үчүн 3-4 жыл күтөсүз да, одан көрө арасына кылсаңыз болот. Карлик тез кетет. Карлик тез кетет, бирок стойка керек болуп калат да. Башында керек болсо ham кичине нарыраак жылгандан керек болот. Ошодон зери кетет экен. Стойка коюп, башка кылып дейт экен. Расход бар да. Анан мынаны алып койсоң дагы күргүндөн элек да. Немесин жейли, мөмөсүн жейли. Жок, экинчи жылдан койсо дагы болот да, стойкалар да. Просто кичине кыйын болуп калат да. Кийинчерээк койгондо бир аз кыйыныраак болуп калат. Көчөт өсүп, отурукташып калат, сиз тамырына чукуп, тамырларын козгойсуз, даракты козгойсуз, стойканы куюп, зымдарын тартып, мүмкүн болушунча биринчи стойкалар коюлат, анан көчөттөр эгилип туруп, зымдарга байланат, эме болуп кетет да нар жагына. Правиласы ошондой кетет өзү. 3-жыл болбойт экен. Меники 3 жылы жөн эле мунан болуп жатып калды. Илянчы жакшашат. Эме койду, базы көрөбүз. Бизде мындай болуп атат туугандар. Жалпы менин көз карашым Кыргызстанда кээ бир көчөт саткандар өтө көчөтүн көп сатыш үчүн кылтабы же билимсиздигинин натыйжасын кылтабы, кээ бири өтө жакын кылдырып коюп атат. Кээ бири бир аз чектен ашык алыс кылдырып коюп аткандар бар. Эми өзүнүн нормасы бар. Китептерде азыр көрдүңүздөр, метр аралыктарын берген, ар бир подвой сортуна жараша, топурагына жараша кичине айтып атабыз наркы белгисин.
Эми кээ бир өтө эле жакын коюп, биягын 2 метр, биягын 1 метр 80 сантиметр эктип салган. Көчөт көп сатыш үчүн кылып атканын билбейм. Өтө жыш кылып салсаң 1-2 жыл, 3 жыл, 4 жыл билинбейт. Нар жагына проблема башталат да. Карликти 3,5 же 4 метрге 1 метр кылып эксеңиз боло берет. 80 сантиметр 1 минимум 3,5 трактор жүргөн, порттор жүргөн жерин. Болсо 4 метр идеал да, 3,5, 4,5, 3 минимум 3 көчөсүз, баягы кичине эле жериңиз бар болсо. Анан көчөттөрдүн ортолорун катардагы аралык болсо, эми Европада 30 сантиметр кылгандар бар, Түркияда 50 сантиметр кылгандар бар. Бирок андайга билим керек, жакшына бутаган билиш керек. Биздикилер эгип коет да, дарактар терек окшоп эле, өйдө карап талга окшоп эле өсө берет. Аны градусын ийип туруш керек. Өтө татаал ал карликти караш дагы да көп акча, дагы да көп билим талап кылат. Бирок көбүрөөк акча алып келет сизгечи, пайданы көбүрөөк берет. Аңгай деңгээлиңиз жете элекпи? Полукарликтен баштаңыз деп сунуш кылат элем да. Аралыгын 4 метрге 2 метр кыласыздар, стойка колдонбойсуздар дагы. Бир канча жыл үйрөнөсүздөр, 3 жыл, 5 жыл, анан тажрыйба артат, градусын ачкан аркы берки каталарды көрөбүз. Анан карликтен кыла бересиз, кааласаңыз 100 гектар кылыңыз. Кичине опыт алыш керек да. Стаж. Бизде прямой багы кичине апсыгып алышат дагы, кээ бири прямой наркага кирет, наркадан банкрот болуп, Бишкекте 40 гектар, 50 гектары жер турат азыр. Токой болуп кеткен, барып көрсөңүздөр. 30га жакын бизнесмен биригип туруп курушкан экен. Ар диңгисин күнөөлөдү, дар сатканын күнөөлөдү, көчө сатканын күнөөлөдү, ар ким кылды. Чын экенде ал жерде туура буталган эмес, сугаруу туура баткарылган эмес, көлмөктөр мынтип туруп калган, фитофтора болуп ооруган, дарактар жиш болуп, мына эски дарактардай эле болуп өсүп кеткен да, бою бир 5 метрдей бар бийиктиги. Жиштиги бутактар жиш. Сүрөттөрү бар мендечи, Бишкекте сабак өткөм 2 жыл мурда, ошондо көргөнбүз көп эле бактарчы. Жакшы караш керек. Эми жүрүңүздөр, убакыт кетирбей, эме кылайлы. İçinde hem olma var. Hazır kaça ton olma var? Köyünde bir 80 tane dayalım var. Kripson yan var, başkası yan var. Git ha? Svet yokturdu da hazır. Svet, öç. Karabukal boyunca turuyor. Ova. Ha? Özümün aparat, öz öçüröt, öz jandırat. Aralaysın. Olanam şittan tat, olmayam şittan tatla. Bananam var. Ya, banan karapkasına içine cichat. Görüp bile görüp. Bir yak ya. Buna Karapkadan saklalaşa qanday bolatken ayırması? Banan karapkada jakşırak durat. Alman şoşnusunu azırak şoratken da. Alman nemesi sorboyttan ba? Alman şoşnusunu şorbayt ana buna açık bolatken da adda viskisini şamal tiyevret da. Bunun içine bir girse şu oydan çıkpay turat da. Kaça tonla? Köy şu 80 tonna var. Sort, yerigen sort, Pereoskat. Buna öz yüzünü almalar. Ama soğuk bu. Kaça azdan ya? 12'ye uzun 12 ya turası 12 bir yak 14 metremiş ondan. Sattın hem. Arkıl sattım he. Ha, optum bir satılmadı. Optum bir. Nemesi kaça vardı? 75 somam sattım. 65 somam sattım. Aparatlar kayadı ki. Aparat Germanski aparatlar. Aparat kaç sattı ketdi? 11.000 dolar bolgan ökö. Eldik mi yolu? Жоқ бұл өзімкі елдікін зачем берген. Температурасы канчада турат эми көбүнчө? Азыр 1.6 1ге түшүрөт автомат өчөт. Основной 1 градуста сакталат экен да. Өзү эмелерге бул айткан точностун берет да, кытайский аппарат болсо 0дөн өткөзүп беришет экен. 2ге 3кө минус ойчу. А буга 1 достаточно. Жетет ошолчу. Нымдуулук кандай болот? Нымдуулук суу куюп койсо тагына болот өзүчө. Анан бул өзү
Негизи нормальный эле айдайт да, анын кереги жок. Кайсы айларда саттыңыздар былтыр? Былтыр майга ям өтүп кеттиби? Майга чейин жетти. Тура берет. Эме августтагы шабдолуну эмеде саттык. Октябрда саттык болом, тура берет. Ящиктерди, пластик ящиктерди бир сынап көрбөйсүзбү? Пластик ящик койдум, өзү эң жакшысы жо пластик ящикте турат дешти го. Анан өчтү. Пластмасса коробкам жыгачам алманын шорстусун шорот экен да. Несин сурат экен? Суусун, намдуулугун. Анан каучук эң Европада эме кылган сактаган нерсе каучук экен да. Ич нерсесин шорбойт экен. Каучук ящик. Пластикке өтүш керек, onun үчүн завод куруш керек. Анан мен 1000 та алып шабдол сактаган элем. Анан ящигин сатпай эле алма салып коюп койдум да. Жазда көрөбүз, о кимисинде жакшы турду. Шабдолду ушундай сактап сатканда пайда бар экен. Шабдол эми мисалы жигирмесем болуп атса, октябрда шабдол жок болуп калат экен, конечно болот да. 80 сатылдыбы? Мен барып эле ошо базардагыларга шарт алып барып эле берип коюп аттым, ошо 60, 70, 75. Мисалы айлыктар мисалы да, сактап бер мен мөмөмө десе, бир килограмм канча сомдон сактасаң? Буну бирөөнүкүн эч сактап көрбөдүм. Сактап көргөндө ответственность болуш керек да, жооп бериш керек, о болот, бу болот. Анан өзүнүкүндө мына тура берет да. Өзүңүзгө канча расход түшүп атат ошондо? Кайсы расход? Мен светке төлөйм да эми. Кичине ремонттор болсо, онда фреон куям. Ол канча сомдон? 80 тонналык эмеге бир айда канча сом? 5000, 6000 сом. Саратанда көбүрөөк жейт экен. Температура эшик ыстык болот экен да, анан аппараттар воздукту шактан алат да. Анан кышта ушу 5000. Азмакыйла өчөт. Саратанда күн ыстык болот, ал өчтү кайтып эле азмаздан кийин дырылдап иштей берет да. Мына 3 апарга чейин жарым саат ашык болот. 1 саат болобу, анан иштейт да. Курулушуна общий грубо айтканда канча сомдой кетти? Бул зданиянын өзүнө 1 650 000 кетип калды. Бунун жарымы бар эле өзүчү. Бул үйгө раштен болуп, подвал болуп салынган эле. Ошодон үстүнө кеткенибизде ошондой кетип калды. Аппараты, мына германский аппарат деп койдурдук. $11,000 болгон экөөчү. Бунун жарымы кирпич эле. Эми бетон эле, жарымы кирпич менен кетти да. Анын ичи утепление болгон да. Тинеке амшыкка калтыр. Эми эң жеңил конструкциясын пулдун аз кетишин издеп ушундай кылганбыз да. Бозом квадрат метр 2000 сомдон эми бар сифонен. Келип эле шуруптап коесуң, кармап берет. Жакшы. Ийгилик, салым. Ишиңизге ийгилик алса. Мына